2020 жылы президенттин указы менен чек ара кызматы улуттук коопсуздук комитетинин составына өткөн. Ошондон бери чек ара кызматында ошол эле биздин мамлекеттин чек ара кырдаалы боюнча бир топ нерселер өзгөрүп кетти. Баткендеги чатак былтыркы баарыбызга белгилүү, андан мурунку жылкы чатактарда ошол учурда биздин чек арабыздан начар кайтарылгандыгы бүт кыргыз элине маалым болуп калды. Ошондон кийин мунукул колдонулган чаралардын аркасында азыр биздин чек ара кызматы бир топ материалдык жактан дагы урал жагынан да күчтөнүп, азыр чек араны коргоого биздин мамлекетибиз даяр болуп калды деп айтсак болот. Мына өзүңөр билгендей, Түркиядан байрактар деген жаңы куралдар алып атабыз. Анан куралдар менен камсыз болду. Чек ара кызматынын жоокерлери өзгөчө Баткен жеринде айлыктар көтөрүлгөн, материал жагынан жакшы болду, камсыз болду. Жаңы үйлөр салып берип атат. Чек ара заставалар оңолду. Кудай буйруса мына ошол иштердин аркасында биздин чек арабыз коопсуздук жагынан абдан жакшы даражага жетти десек болот. Биз кыргыз эли ошол чек аранын коопсуздугунан мындан ары эч кандай үркпөй коркпой эле жакшынакай жашай берсек болот. Бул чек ара боюнча кылып аткан эмгек улуттук коопсуздук комитетине киргенден бери мурда өзүңөргө белгилүү чек ара кызматы өзүнчө болчу. Бир убакта коргоо министрлигинде жүрдү, бир убакта өзүнчө болду да. Мына 20 жылдан баштап чек ара кызматы биздин улуттук коопсуздук комитетинин курамына кирген. Ошол коопсуздук комитеттин бир немеси болуп эсептелет да. Чек ара боюнча ушундай. Абдан чоң өзгөрүү болду. Мурда болуп көрбөгөндөй. Бул өзгөрүү дегенин айтат. Кызматкерлерге үйлөр салынып атат. Жаңы имараттар салынды. Мына Жалал Абад областына, Талас областына, азыр Чүй областына, Ысык-Көл, Нарын областына бүт бардык жерге коопсуздук комитетинин баягы райондук бөлүмдөрүнүн бардык жаңы имараты салынып бүттү, Кудай буйруса. Бул ишти улантып ойлоп атабыз. Имараттан башка дагы алардын материалдык жагы өзгөрүп атат, жакшы жагына. Жакшынакай техника менен камсыз болду. Имараттардын ичинде техникалар башка, баягы атайын техника деп коет, муну айтканга болбойт. Баягы комитет колдонуп жүргөн техникалар алынып, жакшынакай болуп ушундай иштеп атат. Бул да Кудай буйруса мамлекеттин коопсуздук комитетине көрүп аткан бир камкордук деп айтсак болот. Себеби дегенде мамлекеттик коопсуздук болмойнча эч убакта мамлекет тынч болбойт. Мен бул айтайын, мен ушул 41 жылдан бери иштеп атам ушул системада. Мамлекеттик коопсуздукту сакташ үчүн улуттук коопсуздук комитетин абдан жакшы камсыз кылыш керек дагы. Ошол жигиттерди, ошо иштеп аткан кызматкерлерге кичинекей жакшы шарт түзүп бериш керек.